Саламатсыңарбы, кесиптештер. Биз Камчы Кыдышаевич. Биз азыр биздин армияны жиберебиз деп атабыз. Жанагы объектилерди кайтарат деп атпайсызбы? Алар кимдерден кайтарат ошолор? Камчы Кыдышаевич. Биздин вооруженный армия барат, кайсы бир объектилерди кайтарганы барат деп айтып атпайсызбы? Анан алар ошо кимдерден кайтарат? Объектілерді, қайсы объектілер екенін біз азыр тап анықтай албайбыз. Бұйырса бүгін шешім қабылдала тұрған болсақ, уже Министерство обороны через секретариат ОДКБ будет определять. Негизи биздин башыбыздан мындай случайлар өткөн Кыргызстанда. Бизде эгер муну ОДКБнын соглашениясында бар экен, не только вооруженный армия жибербейли, биз кумпомощь жиберсек деле ошол деле биз ОДКБнын соглашениясын аткарганга деле туура келип калат экен да, мен ошондой ойлойм. Биз эгер азыр армиябызды жибергенде деле аякта ар кандай провокациялар болот. Анан биздин армиянын ошол жерде бир нерсе болуп кетсе, жоопкерчилигин ким алат дегендей болуп атат да. Мамлекет алабы же кимибиз алат? Эгер случайсы сиз азыр гарантия жок деп атасыз. Биз деле бул жерден ушу армиябызды жөнөтүп эле анан ошого bir kandaydır bir эме мындай бир жыргап атабыз деген ой жок да. Бизде түшүнүп атам, аябай оор акыбал болуп атат Камчы Кыдышаевич. Мамлекеттин жетекчилери катары биздики да тарыхый чечим болот бул жердечи. Бизде деген мындай башыбыздан өткөзгөнбүз. Бул Казакстанда дагы баягы өзлөрүнүн ички конфликтине негизи кийлигишпей деле койсок болмок. Бирок ОДКБга обращение кылды Жомарт Токаев. Ал эмненин негизинде өзүнүн креслосун сактап калыштын негизинде деп эле мен ошондой түшүнөм. Неге дегенде ошо өзүнүн элин террорист деп атап атат да бүгүнкү күндөчү. Биз наоборот жардам эртең Жомарт Токаев кетип калса, бийлик кулап кала турган болсо, биз наоборот террористтерге жардам берген болуп калбайбызбы? Жанбек Султанович, мен сизден дагы бир жолу суранамын. Что башка ушундай маселелер каралып атканда башка мамлекеттин аброюна шек келтирбей эле айтсак, биринчиден. Себеби бая башында ушуну мен предупреждетип айттым эле. Давайте по сути эме кылайлы, алар өздөрүнүн иши, өздөрүнүн ички иши. Ким террорист эмес, кантип аларды аныкташат, кантип жазалашат, алар өздөрүн жасайт. Биз дагы бир жолу айтайын. Эл аралык ОДКБ келишиминин негизинде алар сурангандан кийин бардык ОДКБнын мүчөлөрүнүн, мамлекет башчыларынын кабыл алган чечиминин негизинде гана иш алып барып атабыз. Өзүбүзчө мындай бир бейбаштык кылып, же болбосо өзүбүзчө бир аракет кылып аткан жерибиз жок. Мына азыр эле мага дагы маалымат берип атышат. Казакстан уже одностороннем порядке дагы 2 постун жаап атат деп. Таким образом, может быть, завтра у нас вообще все посты будут закрыты. И что нам? Что от этого хорошего? Эч нерсе болбойт. Ошондон биз алар суранган жардамды беришибиз керек. Эми алар пост бербей койсок, пост жаап коет деген мааниде эмес бул. Антип түшүнүп албагыла. Бирок алар кыйналып атканда биз жардам беришибиз керек деген ойдомун. Жок, ошо туура мен да түшүнөм, жардам беришибиз керек, бирок Камчы Кыдышаевич, биз жанагы вооруженный армияны киргизбей эле ОДКБнын соглашениясында деле бар турбайбы, биякта средства менен жардам берсек, кумпомощь кылсак. Биздин ОДКБга соглашение болгон кирген мамлекеттер уже армияларын киргизип атышпайбы? Ар бир сиз азыр атап кеттиңиз, 150-200 солдаттарын киргизип атат да. Биз айырмаланып, кумпомощь жанагы биздин врачтар менен ошондой кылып жардам кылып ошондой киргизбейли? Бул деле ОДКБнын соглашениясында бар экен да. Азыр биз 10 секунд. Армияны киргизбеген күндө башкача тарых болуп калбайбы деген ойдобуз да. Кийинки күндө. Уруксат берсеңиз. Азыркы күндө жана чечимге байланыштуу Белоруссиянын уже солдаттары, офицерлери ажерге уже кирди, Россияныкы кирди, Арменияныкы уже загружены, азыр уже даже информация может быть азыр с момента на момент уже они должны были вылететь. Биздин войска уже подготовлены, они полностью, ажердеги биз азыр Камчы Кыдышаевич айткандай, гарантировать мы никому ничего не можем. Даже сидя вот здесь, мы не можем гарантировать, отсюда мы живые выйдем или нет. Без военные люди,
И соглашениеге кол койгондон кийин биз эл аралык деңгээлде өзүбүздүн аброюбузду түшүрбөшүбүз керек. Если ошол жердеги военная коалиция выполняет международные договора, мы ее как ошо мүчө катары ошону аткарышыбыз керек. Өзүбүздүн авторитетибизди түшүрбөй. Сейчас уже Таджикистан готов. Кантта азыр 2 самолет отурат. Биздин войска ошол жерде азыр эле ушул жердеги чечимди күтүп атабыз. Жок, ооба, аны түшүнүп атабыз. Бирок бул жерде соглашениеде деле жазылып турбайбы, средства может. Мы просто не хотим идти по легкому пути, жана Камчы Кыршайчы айтпадыбы. Почему биз азыр ажерге баягы ун жибербей ошо менен рахмат айтып калабызбы? Биз өзүбүздүн авторитетибизди кармашыбыз керек да, ошо деңгээлде. Полноценный член этого международной коалиции. Мы должны вот этот уровень свой авторитета держать. Ни в коем случае. Эртең Кудай сактасын, бизге деле ошондой, биз анын 3 жолу аны өткөнбүз. 4-нчүнүн кереги жок. А то, что там терроризм, это факт. Там головорезы. Больше 20 военных убито уже там. 28 уже. А в основном именно силовиков убивают. Понимаете? То есть там терроризм уже подтвержден. И азыр ушул жерден биз деген гуманитарный жардам жиберебиз деген это будет биздин биз жактан баягы, будем говорить так, политическая слабость будет. Жок, башка. Рахмат.